Bismillah. Allah Taala сүйүктүү пайгамбарын мактап, ага берген улуу нематтар тууралуу мындай деп баяндайт. Эй Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздүн ээсисиң. Айша энебиз Алланын элчисинен Алла андан разы болсун, аны жөнүндө сураганда анын мүнөзү Куран эле деди. Bir kişi пайгамбарыбыздан жакшы мүнөз тууралуу сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аятты окуду да кечиримдүүлүктү ал, алар тууралыкта буюр, аларды тууралыкка буюр, надандардан жүз үйүр деди. Анан мындай деди: жакшы мүнөз байланышты үзүп койгон бир тууганы менен катташуу, сени куру койгонго беришиң, сага адилетсиздик кылганды кечиришиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен жакшы мүнөздү толуктоо үчүн жиберилдим. Да бир хадисте кыямат күнү таразанын такыбалык жана жакшы мүнөз турган жагы кандай гана оор болот деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: силердин араңарда мага сүйүктүүңөр жана кыямат күнү мага эң жакын боло турганыңар адеп ахлагы жакшылыгыңар деп айткан дейт. 4-5 хадис, 2 аят айтылды. Бардыгы жакшы мүнөз тууралуу. Биз өзгөрүшүбүз керек. Күнүгө өзгөргөнгө аракет кыла бериш керек. Эгерде сен өзгөрбөсөң, анда башка өзгөрүш керек десе, кээ бир айтат, жок өзгөрө албайм дейт. Мисалы, кээ бирлер бар, мисалы, жөн эле, мисалы, картеждеринен отурса, карта ойноп отургандар. Мынтип карап, өз ойногон эле жок. Мында карап туруп, анан кийин бир мезгилде чырым менен басып коет. Уже биринчи эмес, баягы жөн эле келип туруп калган болчу да, bir 20 мүнөттөн кийин бүт картаны үйрөнүп отуруп, чырым менен бас. Туутты ки, 20 эмес беле, 20. Bir чап болуп калат, туура? Карасаң, уже 20 мүнөттө өзгөрдү адам. Адамдын денеси суудан турат. Бул суудан, анан топурактан турат. Суудан болгон тарабызгачы барк десе кирип кете берет. Мисалы, бирөө улакты түшүнбөй деле барат. Мындай карайт, келип аткан ушу ат деле кыйнай беришет деп ачканда, bir mezgilde karasаң, баягы кирип кетет. Өзгөрүп кетет ужечи. Кээ бирде ушундай бар. Мисалы, таккы сөгүнбөгөн адам 4 сөгүнчөктүн түйүнө отурузуп койсоңчу. Бардан я деп тут я тут болуп калат. Уже ушундай. Биз адам бат өзгөрөбүз. Аялыңарды bir аяштарыңарды коюп, аяш деп кыргызда аяш деп айтат, бирок шариатта өзү жок нерсе, алар менен чогуу отурушта жакшы эмес өзү. Мындай бөлүнүп отуруш керек, аялдар менен. Мисалы, бир дос балдарың бар, бай. Анын аялыңды апарып ошолордун арасына, аялдардын арасына кошуп койсоң, үйгө келгенде субханалла гардероб өзгөртөсүң да. Туурабы? Мисалы, bir досторуң бар. Достор бар. Бирөөнүн 2 аялы бар, бирөөнүн 3 аялы, бирөөнүн 4 аялы бар. Отуруп кала турган болсоң, үйгө келгенде мен экинчи атнасым берип алып баштадым. Сен өзгөрүп кетесиң бакылы. Ойлобой каласың, тынч отуруп калгандан соң аялдар менен отурат да көргөн турат. Бирок өзгөрөсүң ошолордун жанына барганда. Арак ичкен адамдан сен арак ичпейсиң. Арак ичпеген адам арак ичкен арасында барып туруп, жөн эле турат мындай эле. Анан бүт боюп атканда, ичпесем да тос сүйлөп коеюн деп баштайсың. Чын, мына өзгөрдү ушундай. Адам мод үчүн өзгөрүп кетет. Мисалы алсак, 3 молда досуң боло турган болсо, өзүң жакыр, муну топтомоло эчтеке дин билбесеңчи, ошолор менен 2 саат отургандан кийин иншалла деп чыгып каласың. Азыр баары иншалла деп сүйлөйт, мен кээ бирде өзүм таң калып калам да. Иншалла, машалла, табаракалла, баракалла, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бир Арабияда жүргөндөй кетесиң экизекилдечи. Чын. Мындай карап, намаз окушту, жок дейт. Куран окудум, жок дейт. А муну айдысың, досторум молдода дейт да. Ошо жооп калат да ушундайчы. Демек, адам өзгөрсө болот экен, туурабы? Демек, бүгүн калпычысыңбы? Калпыңды токтот, өзгөртсөң болот. Жалган өзү ушундай нерсе. Кыргыз айтат, жалганчынын казаны кайнабайт. Калпычынын казаны кайнабайт дейт. Ал эч качан оңолбойт. Бул жашоодо бир нерсе жакшылыкка жетпейт. Эми калпычысың оңолуп коюп, көчөдөн бери ичип атасың, мисалы, канчадан бери ичип жүрөсүң, мен көбүн көрдүм, баштарын ачып көрсөм, мүйүз чыгып калыптыр, жок эчимде. Кээ бирлердин атайын ачып көрдүм, ачып көрчү башын көзүмдү десем, точно мүйүз жок экен, чыкпайт экен.
Демек субханалла жаныңда сен значит бүгүндөн баштап ичпей койсоң болот, өзгөрсөң болот. Аны мисалы аракты колго алмаштыр деп айта албайм мен субханалла. Кымызга да айта албайм, бозого алмаштыр деп айта албайм. Жармак алмаштыр кой, шорого. Алмаштырса болот. Эмес зына корсун. Зына корсун. Субханалла. Аял көрсөң көзүң кызарат дагы чуркап жүрөсүң. Эптеп болгон ашыңы бир короттур. Мен бекер айтып аткан жокмун, альфонстор жаман көйүптүр азыр. Иш кылып бир аял көрсө эле болду экен. Бир айтат, бак токтоно албайм дейт, такыр дейт. Такыр токтоно албайм дейт. Болду экен, бул мен эмем дейт. Мушуин да. Хорошо. Ана субханалла жерген 2 жегенен токтотtu да. Өзү ушундай десе. Шайтан ушул отуруп алат. Эми субханалла ойлонуп коюп, кокуй мен ушу зына кылып атам. Мен апам бар. Мен апамын бир зына кылсам эле болот. Мен карындаштарым бар. Мен аялым бар. Эми кантип? Эгер такыр болбосо субханалла ушундай эки аялды алдагы, анан көрөйүн ошолорго акча коротуп, ошолорго үй алып берип, машинесин алып берип, тигиндей мындан багып көр, чуркаганыңды көрөйүн сени. Эмнеге өзгөрсө болот, бар жакшы жака көрүп кандай нерсе. Токтот ушуну койсо, токтотуп койсо болот. Ушундай нерсе. Кээ бирлер такыр ушуну эме кылса, ойлонбойт да. Ушундай. Hazreti Umar radhiyallahu anh ушунчалык адам болгон экен, катуу адам болгон экен. Исламга келгенде да катуу болуп жүргөн болчу. Динде ушундай катуу бекем болгон. Пайгамбар ушунча айткан, жахил дейт да, динсиз мезгилде чыныгы эркек болуп жүргөндө динге келгенде эркек боюнча калат экен да. Айткандай, дегендей кылат экен да. Ал жанакындай бияк жакта мындай жанагындай бар го, динсиз болуп деле жүрүп элечи, катын сымал болуп, мындай эмне кыларын билбей жүргөн эркектер бар го. Ар нерсени эме кылып, каянан баштап. Ошолор динге келгенде эле ыргылжың болот да. Бөгөтү, төгөтү деп коет кыргыздар, кечирип коюңуздар. Кыргызда грубыйраак сөз, бир карасаң бе, бир карасаң тө, бир карасаң ушундай. Мындай динде да жакшы жүрө албайт. Ошол чыныгы эркектер өзгөрөт. Өзүңөр деле көрүп жүрөсүңөр, бывший рекеттер, бывший кечирип койгон милициялар, бывший алкаштар. Мечитте момундай жүрбөйбү? Эркекче жүрбөйбү, даже коркосуң сен андан яратканчы. Баягысын көрүп, эстейсиң да баягычы. Эмне кылып ийет дейсиң да субханалла. Бирок ошол эркек болуп, даватын 3 күндөн калтырбай, 40 күндөн калтырбай жүрөт го турбу? Демек, өзгөрдү көрдүңбү адамды? Өзгөрсө болот. Оңолсо болот. Демек, бүгүндөн баштап иншалла оңолгон ишти болушубуз керек. Иман ушундай. Адамды өзгөртүп коет. Бирок эки жүздүүлүктө өзгөрбөш керек. Адамдар көргөнгө молдо болбош керек. Bir günü de Musa деген пайгамбар bir adam дуа кылып атканын көрүптүр. Аны ушунча ыхлас менен кылып аткандай сезилиптир да. Я Алла, эгерде ушул дуасын кабыл боло турган болсо, мен ушуну кабыл кылмакмын дептир. Алла Таала айтат экен: "Эй Муса, мунун 100 кою бар" дейт. Дуа кылып атканда дайым ошол 100 коюн эле ойлоно берет дейт. Айтып кой бул мындай 100 коюн унутуп мага дуа кылсынчы деген экен. Кабыл кылайын деп. Баягы ушундай айтты, баягы ошол zaman жүрөгүнөн чыгарыптыр. Биз эки нерсеге байланып жүрөбүз дайыма. Кээ бир убакыттарда өзүнүн авторитетибизди жоготуп албаштын айласында жүрөбүз. Көп эле нерсе кылып келип, бирок ошо авторитетим кетип калбаса экен, ой бул уят болуп калбаса экен деп эмне кылабыз? Баягы 200-дүүлөнүп коебуз. Кээ бирде дуа кылып атабыз. Бирок субханалла оюбуздун пикирибиздин баары башка. Бир жак оңдо, ниетиңди, я Алла мени оңдо, я Алла мени туура жолго багыттай көр, я Алла мени ушу жаман сыпаттардан сактай көр, ушу жаман сыпаттын баарынан куткар мени деп дуа кыла турган болсок, иншалла Алла Таала кабылдайт. Алла Таалага момун адеп ахлагынан өткөн жакшы нерсеси менен жете албайт дейт. Кыямат күнү болгондо да Кудай Таала адептүүлөрдү чакырып, кайда адептүүлөр деп аларды чакырып алат экен. Адептүүлөр деген ушундай экен да, ага оорчулук кылса кечирип салат экен. Аларга зулумчулук кылса кечирет экен. Ага бир нерсе башына келе турган болсо сабыр кылат экен. Эгер жакшылык келе турган болсо шүгүр кылат экен. Адепти ушундай экен.
Эми ага эгерде бир зулум боло турган болсо, бирөө зулумчулук кыла турган болсо, анын момундугуна, анын мүнөзүнүн жакшылыгын билип алып туруп, муну мынтип койсодай болот деп жанагындай жүргөндөргөчү, эгер ошол адеп ахлактуу, мүнөзү жакшы адам, о Кудай деп колунда ушуну жок кыл десе, жок кылышы мүмкүн экен да. Адеп ахлактуу адамдын даражасына күнү түнү бою намаз окуп, күнү түнү орзо тутуп, күнү түнү субхана ажы сапарында жүрүп, күнү түнү Алла Тааланын жолунда жүргөн адамдар да жетпейт. Бир гана ушулар адеп ахлак жакшы болуу менен жете алат экен. Адеп ахлак ушундай нерсе. Ошон үчүн өзүңөргө муну маданият деп кийин которуп алышкан. Жакшы, этика, эстетика деп да которуп алышкан. Билбейм кандай, сиз ата мурун эмне иш кылчу элеңиз? Тракторист болчу. Мисалы, трактористтин да өзүнүн бир этикасы бар болчу. Ал кандай жүрүш керек деп туруп, китеп жазылып турат жөндөчү. Мен көргөндө бүт доктор кандай болуш керек, мугалим кандай болуш керек жазылган. Эми бирок пайгамбарыбыз болсо 15 кылым мурда айтып атат экен. Момун Алла Таалага бир гана адеп ахлагы менен жакын болот. Жана кыяматта Алла Таала адеп ахлактууларды, адептүүлөрдү даражасын бийик кылат деп койгон. Болду. Жетиши керек. Бизге ушул нерсе жетет иншалла. Ошон үчүн келиңиздер иншалла. Үйүбүздө ушу адеп алып келели. Аялды сыйлоо адабын үйрөнөлү. Эркекти сыйлоо адебин үйрөнөлү. Ата-энени сыйлоонун адебин үйрөнөлү. Бир тууганчылыкты куруунун адебин үйрөнөлү. Кошунанын адебин үйрөнөлү. Аалымга болгон мамиленин адебин үйрөнөлү. Жамаатта, коомдо жашап аткандын адебин үйрөнөлү иншалла. Жана өзүбүзгө ушул нерсени бир мындай милдет кылып алалы. Мен оңолушум керек. Керек болсо бир жерге түкүрүп атканда дагы, ошону ушул жерге түкүрүш керекпи жоксу мындай чет керек барып түкүрүш керекпи деген ойлонуп коелу. Өзүңдүн түкүрүңдү алгың келбесе анда, кандай жаман нерсе субханалла. Өзүнүн оозунан чыккан бир түкүрүк алгың келбесе, анан кайсы нерсе алгың келет башка? Кара түкүрүк. Шилекей безинен чыккан бир сууну кайга түкүрүштү билбесек, анда өтө төмөн түшүп кеткендейбиз жүрек. Аракет кылабыз иншалла. Алла разы болсун, машалла. Аллах разы болсун.